Мына бул этнографиялык бөлүм Жумгал райондук тарыхый этнографиялык музейинде орун алган. Музейдин түптөлгөнүнө быйыл 26 жылдын жүзү болот. Мына бул жерде менин колумда турган буюмдардын дээрлиги 4 жана 18-19 кылымдарга таандык. Мына бул менин колумдагы чөмүч биздин Кожомкул Балбандын өзү колдонгон чөмүч экен. Андан тышкары мына бул жердеги бардык буюмдар ошондой эле 4-кылымга таандык. Мындай карапалардын бардыгы ушул жерде сакталып калган. Жумгал райондук тарыхый этнографиялык музейинин имараты 1935 жылдары өкмөт үйү катары курулуп, 1996 жылы музей болуп уюштурулган. Музейде Жумгал районунун тарыхы камтылган сак дооруна таандык саймалуу таштар, 18 жана 19 кылымдарга таандык буюмдары жана райондон чыккан инсандар менен баатырлардын баяндары, архивдик сүрөттөр, китептер сакталган. Музей кызматкери Акжолтой Аписов мындагы эски буюмдарды реставрация жасап, аларды калыбына келтирип, оңдоп түзөөдөн өткөрүп турат. Айтымында музейде иштөө анын устачылык өнөрүн мындан ары да өркүндөтүүдө. Музейдин жанагы ошо мурунку келген эски буюмдардын сынып, ушундай бир кичине жарака кеткен жерлерин оңоп түзөп, ошолорун кайра ордоруна коюп, жаңыртып, ошого ишке, элге көрсөткөнгө иш-чара кылып көрсөтүп атабыз. Кол күрөктүн башы деп коет, мунун чаначы жок экен, чаначын уже келет деп заказ кылганбыз, ошо келсе башына тагылат жанагы така-тука жасаганга. Аталган музейде буга чейин 4,5 миңден ашуун экспонаттар бар болгон болсо, учурда анын саны бир топ эле азайган. Себеби тарыхый баалуулугу жок экспонаттардын дээрлиги чыгышталып, архивге өткөрүлгөн. Бирок тарыхый жайдын фонду жаңы табылгалар менен толукталып турат. Музейде 4692 экспонат бар болчу. Биз аны баягы этаптарга бөлүп, тазалап, иреттеп, көбүнчө ошо тарыхый баалуулугу жок экспонаттарды чыгышка кетирдик. Ошо чыгышка кетиргенден кийин 2260 экспонат калды азыркы күндө. Азыркы учурда биз Жумгал райондук тарыхый этнографиялык музейге тарыхый баалуулугу бар ата-бабаларыбыздан калган буюм тайым экспонаттарды кабыл алып жатабыз. Музейдин имаратынын курулганына 90 жылдан ашуун убакыт болсо да, бир да жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Жумгалдын тарыхы баяндалган музейибиздин Борбордук көчө жак бети дурусураак көрүнгөнү менен аркасы мына ушундай талкаланган кейиштүү абалда. Учурда музейибиз оңдоп түзөөгө муктаж. Мындан 2 жыл мурда өкмөттүн түрткү берүүчү грантына 10 миллион сомдук долбоор жазылган. Бирок кандайдыр бир себептер менен 2 миллион сому гана каржыланып, музейдин бир тарабы гана оңдоодон өткөн. Андан калса бул жайда жылуулук системасы жөнгө салынган эмес. Музейдин ремонтун карасаңар, мурики гипсокартон менен чапталып калыптыр. Буга бир ичке мыкта батпайт да, өтпөйт. Анан музейдин негизги өзүнүн максаты бул жерге экспонаттар илиниш керек. Биздин ошондуктан мен келгиче эчтеке экспонаттар илине элек болчу. Биз ошондуктан спонсор таап издеп, жанагындай кырка салдырдык. Азыр эми дагы акча каражат керек болуп атат. Анан бүгүнкү күндө биз ошо райондун акими Жамшит Кадыровичке кайрылсак, ошо өндүрүү проектисин жазгыла, сөзсүз түрдө колдоо болот. Музей биздин жүзүбүз деп туура кабыл алып колдоо берип атышат. Музей кызматкерлеринин демилгеси менен бул күнү музейде сактап калалы деген аракетте марафон уюштурулуп, музейдин босогосуна атайын садака үкөкчөсү орнотулган. Bir күнгө үкөкчөгө 6300 сом акча каражаты топтолду.